Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Бүгүн 2026 жылдын 13 февралында биз Ленин райондук соттун астында турабыз. Сот Батма апанын ишин карап аткан Калмамат уулу Алтынбектин туура эмес чечим чыгарганына күбө болдук. Демек, оз эки өтүнүштү талкуулоо, карата пикирлерди угуп, оз эки өтүнүштү канааттандырып, иш боюнча жоопкердин документтердин негизинде кайрадан фактически эмес, документтердин негизинде кайра ченөө жүргүзүп, ченөөнү жүргүзүүнү Бишкек глав архитектура, кадастр жана УКЗ, милдеттендирүүнү сот аныктайт. Азыр соттук отурмалык аяктагандан кийин акылдашасыздар, убактыңыздарды караңыздар, соттун талабын беребиз. Үчөөңүздөр барасыздар, документациясын берет болуна, документтерди алып туруп, бул барганда эми точный границаларын по документам тактап келесиңер. Хорошо? Урматтуу сот. Барасыңар, акт түзөсүңөр, алып келесиңер. 14 рабочий күн ичинде ошону түзүп, актыны түзүп туруп, актыны алып келип берип коесуздар. Макулбу? Урматтуу сот. Бир кошумча айтып койсом, ошол сиздерден сураңызда 1989 жылдагы схемага эле түшүрүп берсеңиздер болду бизгечи ошол. Документация дедиби? Документация менен кылып берет. Анан 89-жылкы деп бирөө чыгат, 2000-жылкы деп бирөө чыгат. Кайсы документтер бар? Бүгүнкү күндө кайсы документ күчүндө? Ошол документ негизинде займет жүргүзөт. Болду. Кимдердиңиз атыңызды? Азирет. Фамилияңыз кандай? Адисов. Адисов. Азирет. Ошондой Алмаз мырза, сиздин фамилияңыз кандай эле? Асанбаев. Сиздер азыр 1989 жылдагы чийилген архитектуранын схемасы боюнча ченесиздерби же кайсыл документ боюнча генплан менен чегенсиздер? Генплан негизинде бизден чыккан документтер бар да жакачы. Ошону беребиз. Ченесе бул жагы 24 метр чыгып калды дагы, бул жагы болсо 21-20 чыгып калды. 21-20 чыкты. Мен ушул жерден сиздерге айтат элем, бул жерден эмне үчүн 17-60 чыкпады да 21-20 чыкты. Эмне үчүн бул жагы 28 чыкпады да 24 эле метр чыгып калды. Өтмөк жол менен муниципиальный жерди мэрия окуучулар бериш керек экен. Анан мен аларга кайрылдым. Ушул жер мага жолтоо, тоскоол болуп атат. Мен бараттан чыгара албай калатам. Ушуну жооп бериңиздер десем, алар сотко бербей коюшту. Бербегенде мен кайрылдым. Мына монтип мен бараттан 8 жылдан бери бараттан жок, эшигим алды тар болуп. Аябай. Урматтуу сот Калмамат уулу Алтынбек. Мен Жапаров Калбек Арзбекович, доогер Батмакан Жолдошовна Кыдыралиеванын өкүлү катары төмөнкү жагдайлар боюнча өтүнүч келтирем. 1989 жылдын 18 июлунда Кыргыз СССРнин эл депутаттарынын Свердлов райондук советинин аткаруу комитетинин номер 375 чечими менен азыркы учурда Анарбай уулу Айдарали жашап жаткан Садыкова көчөсүндөгү номер 228 үйдүн жер аянты 492,80 чарчы квадрат метр жер болуп бекитилген. Бирок номер 228 үйдүн ээси Анарбай уулу Айдарали аталган номер 375 чечимге карабастан өз жер аянтын бир нече жолу өзгөрткөндүгүн көрсөтүүчү документтерди көрсөтүүдө. Ошого байланыштуу төмөнкү суроолор жаралат. Биринчи, Анарбай уулу Айдарали номер 375 чечимди кайсы укуктук негизде өзгөрткөн? Экинчи, номер 375 чечимди жокко чыгарган соттун чечими барбы? Үчүнчү, анын колунда документтер кайсы мыйзамдуу чечимдин негизинде түзүлгөн? Сот тарабынан Бишкек глав архитектурага, кадастрга жана УКЗга чек араларды тактоо жана өлчөө иштерин жүргүзүү милдеттендирилген. Бирок аталган органдар 1989 жылдын 18 июлундагы номер 375 чечимдин негизинде так өлчөө жана ченөө иштерин жүргүзүшкөн жок. Жогоруда баяндалгандарды эске алуу менен соттон төмөнкүлөрдү өтүнөм. Биринчи, номер 375 чечимге негизделбеген, далилсиз жана мыйзамсыз түзүлгөн документтерди жараксыз деп табуу маселесин кароону. Экинчи, бул өтүнүштү сот отурумунун протоколуна киргизүүнү. Булар 8 катышы башын айландырып, кириштерин возможно эле окуган документке жулганга чейин баргандар. Сиз барып аягын нурган билип,
Чыгып кеткен болсо, бирок биз азыр жанагы Çıkıp ketken bolsa болсо, укызы kim teskeydi? көзөмөлдү укызы, кыргызчагында Укызы. укызы. Жана снос деп жүрбөйбү азыр баарыбыз эле көрүп атпайсызбы? Ошол. Так. 535 metr kvadrat. 21'de 20'ga 25-24'e koykanda 535 çıktı. 535. 535. 25'ti 1973'kü 493. 535'ten 493 alganda 41 metr çıktı. Çarşı metr çıktı. 41 metr kvadrat ayırma var. Ayırma var. Bravo. Hava. Фактически азыркы учурда 21 Ana faktiski ölçüsüňer bar normal ölçüp gelbeysiňer balan. Bir yerge gel alıp bir dayt atasyňar. Razak nikeýen bergen sizler. Faktiski bunday ele 1 metre eledir. Normal eseptep gelbeysiňer. Men sizler tüzüp bergen boýunça men rasчётторду çygaryp atam. Özüň orga gaýra suroo goýup atam. Gaýra sizler goýdu toň aýtyp atasyňar. Sot ökül Japarovdun tak 375-ci çeşimge negizlenmegen dalilsiz jana mыйзамсыз tuzulgan dokumentlerdi jaraksız dep tabuu maselesini karoo jönündögü ötünüçün talkuloo barata pikirdi ugup ötünüçtü kanattandırırsız özünü kaytargını sot öz orunda anyktayt. Antkeni sot jaraksız dep tabuu jönündögü maseleni sot kötörүүгө укугу жок. Аны тараптар кайсы тараптын укугу бузулса, ошол тарап мен укугум бузулду десе, ошол тарап сотко дуарыз менен кайрылганга укугу бар. Ал эми сот андай маселени өзүнүн демилгеси менен көтөрүүгө эч кандай укугу жок. Мыйзамда көрсөтүлгөн эмес. Ошого байланыштуу сиздин өтүнүчүңүздү өзүңүз кайтарам. Чечим Кыргыз Республикасынын атынан корутунду бөлүгү 2026-жылдын 10-февраль Бишкек шаарынын Ленин райондук соту курамында төралык Калмаматоğlu, сот отурумунун катчысы Касымов жана тараптардын катчысы менен ачык сот отурумунда Догер Кыдыралиева Батмакан Жолдошбековнаны жоопкер Анарбай уулу Айдаралиге Бишкек шаарынын мэриясынын жеке турак жай курулушу жана шаар куруу департаментине Бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдаланууну контролдоо боюнча башкармалыгына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигине карата жалпы пайдаланууга берилген 107 квадрат метр жерге кошумча курулушту мыйзамсыз деп таап, мыйзамсыз курулушту бузуп, жер аянттын баштапкы калыбына келтирүү жөнүндө доо арызын карап, жогорудагылардын негизинде Кыргыз Республикасынын Жарандык процесстик кодексинин 198-202 беренелери жетекчиликке алып, сот чечим кылат. Догер Кыдыралиева Батмакан Жолдошбековнанын жоопкер Анарбай уулу Айдаралиге Бишкек шаарынын мэриясынын жеке турак жай курулушу жана шаар куруу департаментине Бишкек шаарынын мэриясынын жер пайдаланууну контролдоо боюнча башкармалыгына Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттигине карата жалпы пайдаланууга берилген 107 квадрат метр жерге кошумча курулушту мыйзамсыз деп таап, мыйзамсыз курулушту бузуп, жер аянттын баштапкы калыбына келтирүү жөнүндө доо арызы канааттандыруусуз калтырылсын. Чечимге нааразы тарап апелляциялык тартипте Бишкек шаардык сотуна 30 күндүн ичинде даттанууга укуктуу төрагалык кылган болуп коюлган. Бүгүнкү болуп аткан Калмамат уулу Алмамет буда туура эмес чечим чыгарып койду. Муниципальный жерге чыгып, мен баратам малдын тосуп алган жерди мен көрсөтүп бере атсам да, буну мен карабайм деп жатканды туура эмес. Анда эмнесине сот бул? Муниципальный жерде карап, элдин көйгөйүн чечип бере албаган эмнеге сот? Эки жолу операция болуп, азыр кыйын абалда мындай тез ооруйт. Анан канчанчы группада инвалидсиз? Экинчи группада инвалидмин. Мен чындыкты издеп барбаган жеримден калган жок. Ушу бир гана мына бул жерден ката кетип аткан кадастрдан, УКСда Бишкек мэриинде болуп атат. Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиевдин заместители, вице-мэр деп айтат. Вице-мэр. Кадыров Азаматка бир канча жолу кайрылдыңыз. Бир канча жолу УКСда начальник болуп иштеп жүргөн кезде да документ алып баргам. Бул эч кандай маселени чечип бере албайт. Жок, наоборот, ташкентке жатканда буга окшогон кызматтарды срочно иштен айдап кетириш керек. Зачем керек буга окшогон кызматкерлерчи? Ушулар бүт бардык заблуждение ушулар жасап атпайбы? УКСдагы Сейитов Максат уялбай башка жумушка секирип кетпир, менин арызымды окуп. Сейитов Супатаев, Улукбек деген бар.
ада башка жумушка отуруп кетип качып кетип эми келип жооп бергиле десек жооп бербейт. Апа, сиз да көп переживать этпеңиз, ден соолугуңузду жейсиз. Буга окшогон судьялардын Ушундай кесепетинен судьялардын кесепетинен биз кантип оңголобуз? Маматай элебиз Нуржамал менен мынагу Каламат уулу Алтынбекке чара көрүңүздөрдү суранам. Булар бир тараптыкы эле акча берген өздөрүнүн кызыкчылыгын эле көздөйт экен. А бизге окшогон карапайым элди ыйлатып мына караттырып гана мен жооп бере албайм дейт. Анында жооп бере албаган соттун эмне кантип иштетебиз? Эч чечим бере албаган, чындыкты көзүнө сайып алып барып бере алсам да мен мындайга мен жооп бере албайм дейт. Анда ким жооп берет? Бак эле биздин Садыр Жапаров менен эле саламатты болуңуздар, урматтуу мекендештер. Каерде адилетсиздик болсо биз ошол жердебиз.